Outback'in арткы бамперин бирөө сүзүп таштаган да. Кээ бирлер жазат ба, жазаша албайт мындайды, жаңы сал дейт. Кээ бирлер жазайт дейт. Кыскасы, жазатканга сааты чыкпай жүрөт эле. Бир жерди таптым, Кудай буйрса, местерге до и после кандай болот обзор кылып берейин. Караңыздар, мындай бир аз сложныйраак болчу кырларынан бери. Жазап бүткөндөн кийин местерге тартып берейин. Анан ошол жазагандар боюнча отзыв айтып, дарегин айтып берем мен сиздерге. Бамперим 3 күндө бүттү туугандар. Өзүңүздөр да бир бааңыздарды бериңиздер. Караңыздар, мындай бир шпаклевка тийгендей, крас этилгендегидей бампер эмес да. Куддум эле жаңы бампер салып койгондой. Эми дарегин айтайын. Бул каерде деп атсаңыздар, туугандар, дарегин түшүндүрүп берейин. Жаңы роддомго келип эле биринчи повороттон күн чыгышка бурулсаңыздар, Мира көчү оң тарапта 3-чү там авторай деп турат. Ушул жерде малярдын цехке келе бересиздер, Бишкектен келген күчтүү мастерлер экен. Өзүңүздөр да бааңыздарды бересиздер. Бамперлериңерде кимде проблема болсо, кузовной проблема болсо, келе бересиздер. Бүткөндөн кийин монтип чыкытып, жууп да берип коет экен да. Бул машинаны негизи продажага даярдап атам да. Outback'ке кызыккандар болсо, көрүңүздөр, жылы 2017. Carfax жакшы, ошо арткы кырлардан бамперден урулган. Тумшук жактардын баардыгы эч кандай удар жеген эмес, airbag'тер аткан эмес. Ичтери дагы таза, мотор май жебейт. Чектер күйбөйт, жанбайт. Эгер ушундай Outback издеп жүргөн болсо көрүңүздөр.